2 күндө 3 күндө акчаңарды көбөйтүп берем, же болбосо трейдерлик менен алектенем дегендей учурлар болот, же дагы Binance менен көбөйтүп беребиз деп кээ бир учурларда динге да жаман болушат шылуундарчы. Биз ошо мусулманбыз, биз элди алдабайбыз деп анан кийин өздөрүнүн схемаларын ишке ашырышат. Студенттерде болсо мисалы Telegram канал аркылуу банк картаңды сат, же болбосо М-банктын тиркемесин жүктөп бер деген сыяктуу, анан ошол счёттор аркылуу алар арам келген акчасын, ошол шылуун аркылуу келген акчасын чыгарып кетишет да, ошо транзит кылыпчы ошо счётторду колдонуп. Көбүнчөсү байкасаңыздар жана пресс-релиздарда кеткенде шылуундарды кармадык дегенде ушул банк карталар, телефондор кошо чыгат да. Студенттер дагы, мектеп окуучулары дагы ошо шылуундардын кайырмагына илинип өзүнүн карталарын ижарага берген учурлар болгон, же болбосо саткан учурлар болгон, тиркемелерин берген учурлар болгон, телефонунан тегил жакка көчүрүп берген, ошол акча керек болуп калып ушундай схемаларга аралашкан учурлар болгон. Бул ошол акчанын тартыштыгынан дагы мындай аз убакта көбүрөөк алып калабыз деп, анан кийин жанагындай коос убадаларга, анан динге жаманган үчүн дагы бул мусулман турбайбы, алдабайт деген дагы бир стереотип бар да. Ошол стереотип деген алар динди өздөрүнүн арам иштерине колдонушат да, бирок өздөрү балким ал дин адамдары болушу мүмкүн эмес, болбошу мүмкүн да, динди карманбаган эле болушу мүмкүн, бирок адамдарга ушундай жалган маалымат аркылуу ишенимине кирип анан кийин акчаларын капчыгын кагып атпайбы.